Саламатсыңар балдар, кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер жаратылышка аяр мамиле жасоо менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дарылык касиети бар өсүмдүктөр. Сабактын жүрүшүндө өсүмдүктөрдүн колдонулушу, дарылык касиети бар өсүмдүктөр жана айрым өсүмдүктөр менен таанышасыңар. Өсүмдүктөр дүйнөсү жер бетинде же айрым аймактарында өсүп турган, алардын саны жана өсүмдүктөрдүн ар түркүн топтору. Алардын аймактары, түзүмү жана өнүгүүсү, ошондой эле өсүмдүктөрдүн жашоо тариздери менен мүнөздөлөт. Табигый курамы, түзүмү, абалы жана анын мааниси ар кыл. Жаралуу мезгили дагы ар түркүн. Фитосеногенездин ар башка бөлүмдөрүнө бириктирилген өсүмдүктөрдүн же өсүмдүк түркүмдөрдүн жыйындысы. Адамзаттын өнүгүү тарыхында өсүмдүктөр тамак ашкана булагы болбостон оорулардан айыкканга да жардам берген. Адабий булактарда дары өсүмдүктөрү Ассирия, Египет жана Кытайда болгон. Эмесе суроого көңүл бурабыз. Табигый өсүмдүктөрдү эмнеге пайдаланабыз? А. Кооздукка өсөт. Б. Дары катары. В. Малдарга азык. Г. Аба тазалоо. Кана балдар, табигый өсүмдүктөрдү эмнеге пайдаланабыз деп ойлойсуңар? А. Кооздукка өсөт. Б. Дары катары. В. Малдарга азык. Г. Аба тазалоо. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Табигый өсүмдүктөрдү эмнеге пайдаланабыз? Дары катары пайдаланабыз. Өсүмдүктөрдү биздин заманга чейин эле 3000 жыл мурун Ассирия, Египет, Кытай, Индияда пайдаланып келишкен. Андан сырткары көбүнчө өсүмдүктөрдү Орто Азияда, Араб өлкөлөрүндө, Европада, Греция жана Римде, Азербайжан, Армения жана Грузияда, андан сырткары эң кеңири пайдаланган аймактар бул Кытай, Индия жана Тибет мамлекеттери болгон. Байыркы Индия медицинасы 800гө жакын өсүмдүктөрдү колдонгон. Айрымдары ушул күнгө чейин колдонулуп келе жатат. Тибет медицинасы Индия медицинасынын негизинде түзүлгөн. Дары өсүмдүктөр. Дары өсүмдүктөр медицинада, ветеринарияда, ооруну дарылоо жана алдын алуу максатында колдонулуучу өсүмдүктөрдү биз дары өсүмдүктөр дейбиз. Алардын дарылык касиети составында алкалоиддер, гликозиддер, витаминдер жана башка заттардын болушу менен негизделет. Дары заттар кээ бир өсүмдүктөрдүн бүчүрүндө, жалбырагында же сабагында болот. Айрымдарынын гүлүндө же мөмөсүндө, тамырында же кабыгында жана башка органдарында топтолот. Ошондуктан өсүмдүктөрдүн керектүү бөлүгүн кана жыйнап алуу керек. Активдүү заттар тирүү органдарга ар башка убакытта жыйналгандыктан дары өсүмдүгүн чогултуу мезгили дагы өтө чоң мааниге ээ. Тамыр, сабак, түймөктөр эрте жазда жана күзүндө казылып, жуулуп кургатылат. Бүчүрү алынып кете электе чогултуу керек. Кабыкты жазында катып кала электе сыйрып алат да, жалбырактар богок пайда болуу гүлдөө мезгилинде чогултулуп, чирип кетпес үчүн кургатылат. Даярдалган дары сыриолорду даярдоочу уюмдарга өткөрүлөт. Айрым дары өсүмдүгүндө күчтүү таасир берүүчү жана уулуу заттар болоорун эстен чыгарбоо керек. Аларды бир аз эле ашыкча кабыл алуу ууланууга алып келет. Же болбосо ооруну күчөтүүгө дуушарлантат. Ошондуктан дары өсүмдүгүн врачтын гана көрсөтмөсү боюнча пайдалануу сунуш.
дары өсүмдүктөрдү биз төмөнкүчө классификациялайбыз. Расмий пайдалануучу өсүмдүктөр же болбосо мамлекет тарабынан дарылык каражат катары пайдалануучу өсүмдүктөрдү биз расмий пайдаланылуучу өсүмдүктөр дейбиз. Өсүмдүктөрдүн сапаты боюнча дары жасоого сырье катары колдонулуучу өсүмдүктөр же болбосо дары жасалуучу өсүмдүктөр, элдик медицинада колдонулуучу өсүмдүктөр. Демек, дары өсүмдүктөрдү биз расмий пайдаланылуучу, дары жасалуучу жана элдик медицинада колдонулуучу деп бөлөбүз. Жергебиздин ээлеген аймагынын чакан өлкө болуп калгандыгына карабастан, планетанын артыкчылыктуу 200 регионунун катарына кирет. Бул түрдүк ар түрдүүлүк кыйла көп концентрациясы дүйнөлүк флоранын түрлөрүнүн 2%-на жана дүйнөлүк фаунанын 3%-на жакыны менен шартталган. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөр дүйнөсүндө 8153 түрү өсөт. Дары өсүмдүктөрдүн 400 түрү пайдаланылып, бирок фармакологияда 400дөн ашык түрү азыркы убакта пайдаланылат. Деги эле табигый өсүмдүктөрдүн баардыгынын дарылык касиеттери бар. Өсүмдүктөрдү тебелеп тепсеп, жулуп, кор кылбашыбыз керек. Эс алуу убагында өсүмдүктөр менен кеңири жакындан таанышып, ден соолугуңарды чыңдоого аракет кылгыла. Эмесе суроого көңүл буралы. Уялчаак өсүмдүк кайсы? А. Чалкан, Б. Ландыш, В. Мимоза, Г. Тамчыгүл. Кана балдар, уялчаак өсүмдүк кайсы деп ойлойсуңар? А. Чалкан, Б. Ландыш, В. Мимоза, Г. Тамчыгүлү. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Бул өсүмдүктөрдүн ичинен уялчаак өсүмдүк бул мимоза болуп эсептелет экен. Мимоза өсүмдүгү уялчаак 30-60 сантиметрге чейин гана өскөн бул чөп өсүмдүгү. Бул өсүмдүн уялчаак деп калышынын негизги себеби, эгерде сен колуң менен тийип эле койсоң, анын жалбырактары жыйрылып кетет. Ошондуктан уялчаак мимоза деп аталып калган. Айрым дары өсүмдүктөр менен дагы таанышып көрөлү балдар. Абрикос дүйнөдө эң даамдуу, таттуу абрикостор республикабыздын түштүгүндө Баткен аймагында кеңири өстүрүлөт. Абрикоско аарылар көп келип, анын нектарынан тышкары алар чаңчасын дагы жыйнашат. Кадимки өрүктө 4,7–27% чейин кант, пектин заттары, органикалык кислоталар, ыйлөө заттары, аскорбин кислоталары, В1, В2, В15, П витаминдери жана минералдык туздар бар. Андан сырткары каротин, А витаминдери көп. Өзгөчө абрикосто калий көп. Бышкан өрүктө ал 305 болсо, кургатылган өрүктө 177 мг пайызды түзөт. Кургак абрикосто 75–80% кант болот. Ал эми анын данегинде 58%га чейин кургабаган өсүмдүк майы бар. Данектин ачуулугун гликозид, амигдалин берет. Абрикостун данегинен абрикос май чыгарылат. Андан сырткары анда амигдалин жоготулат. Абрикостун мүмөсүн бышкан кезде же кургатылган кезде жеген жакшы. Кургатылган данегинен ажыратылган абрикос жогорку калорияда болот. Аны суткасына 100–150 граммдан организмди чыңдоо каражаты катары катуу ооругандан кийин колдонууга жакшы. Айрыкча жүрөк кан тамыр ооруларында абрикос абдан пайдалуу. Себеби андагы калий көп болгондуктан ал кандагы натрийдин ашыгын чыгарып, зааранын чыгышы оңолот. Кургак абрикос ич катканда дагы ичти жумшартат. Чоң бака жалбырак. Бака жалбырактуулар тукумуна кирет. Бул көп жылдык өсүмдүк. Тамыры
чачыдай жайылган, жалбырагынын узундугу 4-25 сантиметр, туурасы 3-14 сантиметрге чейин жетип, жумурткасы мал жалбырагы бар. Сабагы кыска, жалбырактары тамырына жакын. Майда гүлдөрү сабактын учурунда жөнөкөй, машакты түсөт. Анын гүлдөрү күрөң, бака жалбырактын жалбырактары ошондой эле уругу тирилет. Кыргызстанда баардык жерде, адырларда, арыктын жээктеринде жана бактын ичинде өсүшөт. Химиялык курамында былжылуу заттар, алкалоиддер, ферменттер, ийлөө заттары, каротин, С витамини жана башкалар бар. Бака жалбыракты үзгөндөн кийин кургатпай эле жатаарда, жараларга жабыштырса болот. Кургатылган жалбырактарын чайга окшош демдеп, жөтөлгө каршы, какырыкты жумшартып чыгаруу үчүн колдонулат. Ошондой эле табарсык сезгенгенде, ич өткөндө пайдасы бар. Өзгөчө дизентерияда уругун кайнатып ичсе болот. Андан сырткары дагы бир дары өсүмдүктөрдүн бири бул чычырканак. Чычырканак 10 метрге чейин бийиктикте өскөн бадал өсүмдүгү. Жаш өркүндөрү кийин тикенекке айланат. Жалбырактары кезектүү, кыска, саптуу, үстү кочкул, жашыл бозомдук. Асты саргыч же ак, күмүштөй жалтырак. Гүлдөрү эки жыныстуу, майда данектүү мөмөсүнүн түзү кызыл, даамы кычкыл, ширелүү, өзү жумшак, тез жарылат. Тоолуу райондордо, көл жана агын суулардын жээктеринде, кумдуу, шагылдуу жерлерде өсөт. Сырьё катары бышкан мөмөлөрү жыйналат. Аны суук түшкөндө -15 градус Цельсияда күйүп алышат. Химиялык курамында аскорбин кислотасы, флавоноиддер, В1, В2 витаминдери жана башкалар бар. Мөмөсүндө чычырканак майы 8%, уругунда 12%га жетет. Майында Е витамини, токоферол, каротин көп. Аминокислоталар, стеариндер, каныкпаган май кислоталары бар. Ширесин сыгып алгандан кийин калдыктары кургатылып, аны өсүмдүк майына чылап койсо, чычырканак майы чыгат. Бул май жараларды айыктыруучу, ооруну басаңдатуучу касиетке ээ. Ошондуктан чычырканактын майы поливитаминдүү продукт. Ошондуктан чычырканакты дагы туура пайдаланууну билишибиз керек. Дагы бир дарылык касиети бар өсүмдүктөрдүн бири болгон бул четин. Четин бул тал өсүмдүктөрүнүн бири. Бийиктиги 4-15 метрге чейин жеткен роза гүлдүүлөр тукумундагы дары сырьёсу катары четиндин бышкан ашы жыйналат. Аны суук түшкөндөн кийин мөмөлөр анча ачуу жана кычкыл болбой калган кезде жыйнаш керек. Четинди 40-60 градусда атайын кургакчтарда кургатылат. Жетилип бышкан ашында С витамини өтө көп. Же болбосо 60-200 мг/пайызга чейин жетет. Андан сырткары каротин, П, Е витаминдери, ийлөө заттары жана пектин жана башкалары бар. Каротиндин же болбосо А витамининин өлчөмү четинде сабиске караганда абдан көп. Апельсин менен мандаринге салыштырганда П витамини четинде 10 эсе көп болот. Ал организмди чыңдайт, ооруларды алдын алууга жардам берет. Четинден шире чыгарса сонун. Аны гипоацидтүү гастритке 1 чай кашыктан берсе жакшы. Кант кошуп же шире алса дагы болот. Ал үчүн 1 килограмм четиндин ашына 600 грамм кант кошуп 4-6 саатка коюп коюш керек. Андан кийин 30 минутта кайнатат. Андан кийин ширени 1 аш кашык менен тамакка чейин 3-4 маал берсе болот. Кургак четинден чай 1 аш кашык кургак четиндин үстүнө 2 стакан кайнак суу куюп 15 минутта кайнатып демдейт. Аны чыпкалагандан кийин 4төн 1 бөлүгүн 3 маал ичсе болот. Каакын бийиктиги
20-60 сантиметр болгон көп жылдык чөп. Тамыры жоон, анын диаметри 2 сантиметрге чейин жетет. Жалбырактары тамырга жакын жайгашкан. Алдыңкы бети желедей, негизги өзөгү ичке болот. Жалбырактары чоңдугу боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Алардын түбүндө суу аккыч кобулча бар. Анын жардамы менен жаан жааганда өсүмдүктөргө суу барып турат. Каакымдын тамырында зинулин, кант, каучук, ачуу гликозид, тараксацин, органикалык кислоталар, сары кочкул түстөгү пигменттер, С, В2, ПП витаминдери, илөөчү заттар, эфир майлары, өсүмдүктүн бардык бөлүгүндө өсүмдүк сүтү бар. Медицинада каакымдын тамыры жана чөбү тамакка мейил тарттыруу, тамакты сиңирүү үчүн, боор ооруларында өт айдама каражат катары кеңири колдонулат. Ит мурун роза гүлдүүлөр тукумундагы жапайы өсүмдүк. Кыргызстанда 22 түрү белгилүү. Бөмөсү майда жаңгакча, катуу түкчөлөр менен капталган. Ит мурунда кант, крахмал, С, В2, К, П витаминдер жана азоттуу заттарга бай. Анын мөмөсү тамак ашка жана С витамин алууда сырьё катары пайдаланылат. Элдик медицинада ит мурундун ашы демделип, боорду, өт баштыгын жана ичегилерди, бөйрөктү жана аз кандууну дарылоодо колдонулат. Ит мурун жаратылышта ным жана суу сактагыч болуп эсептелет. Алардын тамырлары айланадагы кыртышты бекем кармайт, селден сактайт, жер көчкүгө туруштук берет. Көп кездешүүчү түрлөрү борпоң ит мурун, тикендүү ит мурун, жазы тикендүү ит мурун жергебизде, суу жээктеринде, тоолуу аймактарда өскөн бадал өсүмдүгү бул ит мурун. Мынакей жергебиз негизинен жалпы экологиялык таза аймак катары дарылык касиети бар өсүмдүктөр абдан көп. Деги эле өсүмдүктөрдүн бардыгынын тең кандайдыр бир деңгээлде дарылык касиеттери бар. Бирок ошого карабастан дарыларды дагы туура пайдалануу, туура мезгилинде чогултууну билишибиз керек. Ошон үчүн силер жай мезгилинде, каникул убагында өсүмдүктөрдү жакшы таанып, үйрөнүүгө дагы аракет кылып, туура пайдаланууну билгиле. Ошону менен биз бүгүнкү сабактан өсүмдүктөрдүн колдонулушу, дарылык касиети бар өсүмдүктөр жана айрым өсүмдүктөр менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.